ашты го дейм бул жазган. Анан бир күн отуруп ойлодум да, эмне кылыш керек, эмне жазсам анан колума эки шеренке турупту, шеренкени алып алып ойлондум, бул эмне кылса болот депчи. Бир нерсе кылат болжот деди эле. Анан эмне кылсам деп туруп отуруп ичинде шеренкелерин чачып туруп анан там жасап көрсөмбү деп анан там жасап баштадым. Анан дубалын тургуздум, чатырын жаптым, что-то окшошо баштады да, уже кызыга баштадым да. Да, немени жасаш керек, окшоштуруш керек болду. Анан жана ой немеге келди, жана ухачистка деп коет го. Ошолор тазалап анан ушуну жасагам да экинчи жолу. Мына экинчи жолу жасагам. Чоң-чоңдорунан жасап, күндөн күнгө жасаган сайын уже үйрөнүп өткөн, уктаганда эле оюңа келип баштайт да, бери мындай кылыш керек, тегин тияк кылыш. Анан эртең менен туруп туруп анан ошолорду жасап калган, жаттап турчу. Анан чоң-чоң уже мечиттерин жасай баштадым. Чертеждун баарын түшүрүп алам да, анан ошо чертеж аркылуу кылып жасайм. Азыр мына ветровойн жасап атам да, мына жээктерин кооздопчу. Азыр мына эки түрү менен кылып атам, мунусун коюп көрүп атам да, болобу болбойбу. Мындай идея келбегенде мен өзүм токтотуп коюм жумуштучу. Анан отуруп бирдеке чай ичип атканда же бирдеке кылып атканда шак ойго келе түшөт да. Ошол маалда анан жасайм элечи. Сатайын деген оюм бар, бир дагы көргөзмөлөргө чыгарсамбы деп неметкем. Оорук чалымда эле отура бербей өзүң эч кимге көз каранды болгум келбейт да менчи. Бир 20 күн, 1 айга чейин созулуп кетет да. Кээ бир татаал немелерин 1,5 айга чейин жасайм. Бул менен отурганда мисалы үчүн ооругуңду унутуп коесуң да. Ооругуңду унутуп коесуң, баягы эски немелердин баарын унутасың, жаңы идеялар келет, анан ичиңде баягы эски кек сактагандары да болот да, ошолордун баарын кечирип баштайсың. Катуу ооруп баштадым да. Анан баягы кыргызбызда билбей эле жүрө бересиң, улам баш оорун ичип койсоң болбойт, уже күндөн күнгө күчөй баштады да. Анан барып врачтарга көрүнсөм, ал врачтар сен катуу депрессия болуп турсуң деп туруп, башка бир дарыларды жазып берип коюп атпайбы. Аны ичкенден анан догошуп туруп күчөп кетпеди баягы оорумчу. Ошо менен больницага бардым, араң бутумду шилтеп араң мени сарыксың деп инфекционный больницага жаткызып койду дәрігер. Менингит оору жанагы мээ менен чел кабактын ортосунда суу толуп калат экен да. Ошондо мээни кыскан да, мен башым балта менен чапкандай болуп ооруйт экен да. Ошо менен реанимацияда 2 ай жатпадым, 2 ай чыгарган жок да. Ушу бир туугандарым айтыптыр деме деп, врачтар кол коюп бергиле, функция кылыш керек. Мээсинде сууну жүлүндөн алат экен да көрсө. Кол коюп атканда уже өзүм билдим да азырчы, өлүмгө кол коюп аткандай сезилди да магачы, уже баары бир дедим да мага, эмне болсо ошо болсун деп турган кол койбодум. Ошо менен анан шатыратып анан функция кылып баштабады. Ошондо 6 ай жаттым, 6 айда 48 жолу алдым жүлүндөн. Биринчисин алып атканда жакшы эле удачный болуп атты, алып атты, жакшы эле алып атты. Анан 1,5 айдан кийин уже эртең менен турсам эле уже 2 бутум иштебей калды. Врачтарга айтсам эле бири менен ызылдашып кетпеди. Көрдү ошондо эле талып кылып салыптыр да мени.
үйгө келип чыгаргандан кийин анан башталбады. Түнү менен апам жанында жатат да. Улам жарым саат сайын оодурат, бияка оодурат. Өзүм оодура албайм такыр. Шымымды кие албайм. Анан ошентип жатып анан күндө кейит, ыйлайт апамчы. Ошондо отуруп анан ал кайтыш болуп кетти. Ал кайтыш болгондон кийин дагы жаман катуу удар болду магачы. Болду дедим, күнүм бүткөн экен дедим дагычы. Спорт менен машыгыш керек болду. Машыгсам маша колум көтөрө албайм, кыймылдай албайм такыр. Анан кантип баштадым деп оюма келди да анан тердеш керек болду магачы. Күндө бети колум жуугандан кийин мустак суу менен жуунам бир сыйра. Эчке мен неме эмес да мындай суу куюна албайм. Колго куюп туруп денем бүт бир сыйра суу менен жууп чыгам. Жууп атканда өзүм ичимен мантра айтам да, мен күндө ушул суу менен оңдоп атат депчи. Ден соолугум кадимкидей оңолуп атат. Мен күндөн күнгө жакшы болуп атам деп өзүмө мотивация берип турам да күндөн күнгө. Күндүз энергия аласың, түнкүсүн жерден энергия аласың да. Ошолорду мисалы үчүн мындай да. Аба менен дем алыпчы. Дем өтө маанилүү да мындай. Монтип экинчи көнүгүүсү мындай. Тилиң менен дем тартып, жүрөккө киргизесиң. Оюң менен эметесиң, башкарасың да, жүрөккө киргизип, ошо жүрөктөн кан тамырга тарап аткандарын элестетесиң да. Мындай неме. Ошону кадимкидей элестет, анан кийин сөөктөргө энергия өткөзөсүң. Монтип жөн эле жазай бергендей сезилип атты, эчтеке билинбейт экен. Мындай эми жазааңда эле келбей калат, жөн эле элестесең, жөн эле жазай бересиң, маани деле жок да, эчтеке жок. Анан кийин уже 5-6 айдан кийин уже сезиле баштады да булчу. Мисалы үчүн жерден алып, кайра абадан алып монткенде буттарыма кадимкидей монтет зырт ошол маалдачы. Мээге кислород жеткизмей көнүгүүсү да мындай. Сол мурдуң менен тартып, кайра оң мурдуң менен чыгарасың. Мен ушу медитациядан жакшы болбодум, ондай стресстен, ар кандай жаман ойлор келип берчү. Азыр эч келбейт. Мен как будто мурун басып жүргөндөй эле сезем да азыр өзүмдүчү. Эң маанилүү ошол экен, өзүңдү жакшы сезишиң керек экен. Медитациянын да күчү жакшы, отургандан анан мынтип отуруп алып туруп анан эметесиң да, акырынтип көзүңдү жумуп туруп анан эч ойлонбойсуң да. Болду, тигилер бүткөндөн анан мына бруска турам. Бруска өйдө чыгып алып, кичине нары бери базам. Өзүңүз жаза аласызбы? Буну да жазаткам да, бул да оңой менен жаза алып калган жок буну да. Күндө 2-3 маал турам. Эрте менен, түштө, кечинде. Башында көрдүм, басканда мынтип белимен баса албачмын. Азыр мына өзүңөр жардам бербесеңер башка эч ким жардам бербейт. Көрдүм уже жашнакай мына кичинеден басып калдым мына. Негизи адам баласы отурганга жаралган эмес, туруп басканга жаралган. Анан өзүм ойлонуп отуруп турам, буну жазып алдым кайра. Бул белди кармайт, жамбаш кетип калбайт артка.
мындай кылып туруп биягына илип коем. Анан ой келип анан но китеп койгуч кылып жазып алдым мына. Китеп коюп. Анан туруп алып 1 саат ушул жерде китеп окуйм отуруп ачып алып туруп. Аракет кылсаң эле өзүңдөн өзү боло берет, идеялар келе берет. Минтип отуруп алып груша кылсамбы деп жүрчүмүн. Грушаны каяктан табам? Грушаны. Анан буну немеден көрүп калып анан ушуну жазып атам. Отуруп ойнойсуң отуруп. Эртең менен 2,5 саат, кечинде 2,5 саат кылам. Кечинде булар башкаларын кылам уже. Кечинде оорумаш угузун баштайм да. Бул роликти да өзүм ойлонуп жасагам. Роликти бутту неметсең азыр мурун буттарым тырышып минтип калган, катып калган. Буттар моундай болгон. 2 жакка моундай болупчу. Азыр уже буттарым бошоп калды көрүнөбү? Бут бош. Ушулардын баарын жумасына 6 күн жасайм. 6 күн жасап туруп, базар күнү голодовка кармайм. 24 саат. Эчтеке кылбайм, только жатам болду. Анан ичинен сезип калды уже. Сырт эмес, ичи сезет да. Эми Кудай буйруп сыртына чыгарып алсам ошону. Ошо менен таптак басып кетем анан. Анан ойлогон ой максаттар, тилектерди анан ишке ашырып баштайм ошондон. Анан муктаждарга жардам берип, мага окшогондорго жардам берип. Анан өзүмдө тилегим бар. Адамдар дааватка чыгып, мечитке неметип, эл кыдырса мен дааватты ар кимдин үйүнө барып жардам берем. Мисалы үчүн бир жылда 1 айлык убактымды ошо бир кишиге арнайын да атайын. Ошонун үйүнө барып жардам берип, неге муктаж ошолорун жазап берип, атайын ошо бир жылда бир жолу 1 ай жасап турам. Мен өзүм ошондой ниеттерим бар. Мендейлерге жөн эле жаткандар бар да азыр көп. Мен түшүнөм анын баарын. Ошондойлорго барып жардам берип, кичине мотивация кылып, аларды көтөрүп, кичине дуктарын көтөрүп, мондай тренажер немелерди да жасаттырып берсемби деген ой тилектер бар да.